Кыш бою кайра жарылып, Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын кызматкерлерин убайымга салган Бишкек шаарындагы Осмонкул жана Никитин көчөлөрүндөгү бул жылуулук берүү суу түтүктөрү толугу менен жаңыланууда. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кварталда 30га чукул үй бар. Ошол үйлөрдүн бардыгын жылуулук менен камсыздап турган бул түтүктөр 1989-жылы салынган экен, бирок ушул кезге чейин бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Эскини жаңылап, жыртылганды жамап, келерки кышта шаардыктарга жылуулукту үзгүлтүксүз берүү аракети эрте жаздан эле башталган. 80% эскилиги жетип, иштөө мөөнөтүн эбага өтүп бүткөн түтүктөрдү акырындык менен алмаштыруу чоң кубаттуулукта жылуулук жеткире албаса дагы кыш мезгилинде авариялык коркунучтарды азайтат. Текшерүүнүн жыйынтыгында бул жердеги 127 метр суу түтүгүн алмаштырууга мукташтык бар экендиги аныкталган. Суу түтүктөрдүн узундугунан, диаметринен, кайсы жерде жайгашканынан, потому что ордерлер берилет, машина көп жүрөт. Жайкы мезгилде аракет кылабыз. Чоң көчөлөрдү кишилер отпускада болгондо, машина аз болгондо чоң көчөлөрдү ремонт кылууга аракет кылабыз жай мезгилинде. Потому что ал абдан мындай көп бизге затруднение кылат да. Ордо калаада жалпы жонунан 500 чакырымга жакын узундуктагы жылуулук жана ысык суу жеткирүүчү түтүктөр бар. Быйылкы жылдын эсебинен бул көрсөткүчтүн 3600 метр гана алмашат. Тез аранын ичинде 500 метр түтүктү алмаштыруу иши 8-Кичи районунда дагы жүрүп жатат. Ремонт иштери аяктаса, быйылкы кышта 8-10 Кичи районунун тургундарын жылуулук менен камсыздоо ишенимдүүлүгү аз да болсо жогорулайт. Азыркы заманбап турбалар келген бизге. Бул Челябинскиден келген. Өзүнүн темири таза эмеден, стальдан, ташинасы 8 мм, ичи болсо пенамен үйлөтүлгөн, сырты болсо мындай изолированный пластиковый. Бул аябай качествосы боюнча эң мыкты, жылуулукту жоготпойт, теплопотеря болбойт да. Түтүктөрдү оңдоо иши муну менен эле бүтүп калбайт. Ар бир үйгө ысык суу жана жылуулук жеткирүү үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндө татаал система бар. Бир эле тилке боюнча 6000 метрден ашык түтүк жана 2000ге чукул өчүрүүчү жабдыкты жаңыртуу керек. Эркин Асанжанов жетектеген топ кышкысын авариялык кырдаалдарда чакырууларга тынбай барышса, жайкысын минтип кышка даярдануу менен алек. 6 саатка 4 саатка өчүрө алабыз. Кыштын күнү өчүргөнгө эмес бар. Жайдын күнү эмне себептен ушулардын баарын жайдын күнү жазып атат, отопление жок учурунда ушулардын баарын оңдоп, кийинки жылга дайындатып атышат. Жумуш болсо, убагы менен келип атабыз, убагы менен иштеп атабыз. Быйыл ошол проектлердин баары келип, сатып келип беришип бүт баарын азыр организация болгон керектүү нерсенин баарын жеткизип берди. Чыгыш 5-Кичи районундагы 14-үйдүн тургундары жыл сайын эле жылуулук жакшы жетпей, батареялар кышкысын араң жаныштайт деп даттанып келишет. Чындыгында үйдүн жер төлөөсүндөгү түтүктөр эскирип, бир катар жоготуулар болуп келген. Ал эми жогорку кабатка такыр эле жылуулук жетчү эмес. Был построен в 83 году, и с 83 года замена труб не производилась. Биз жашап турган үй 1983-жылы курулган, бирок түтүктөрү бир дагы жолу алмаша элек болчу. Акыркы жылдары жашоочулардан аябай көп нааразычылыктар болуп жатат. Канча жолу тейлөө ишканаларына байланышып чакырдык, бирок жаңыга которбосо оңдоп кеткен менен жардам деле берген жок. Эми быйыл түтүктөрдү алмаштырып жатышат. Буюрса, быйыл кышта батирлер жылуу болот деп кубанып жатабыз. Ушул тапта бул тилкеде 2000 метрге чукул түтүк жана 526 өчүрүүчү жабдык алмашып бүттү. Муну менен катар быйыл ишкана Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору боюнча дагы жаңылоо иштерин жүргүзүп жатат. 221 тепловой пунктту, то есть эски өзүлдү жаңы автоматизированный тепловой пунктка алмаштырылат. Андан сырткары 1825 существующий тепловой пунктту жаңы реконструкцияга киргизип атабыз. Ал жерде үй сырткы абанын температурасына караша өзү регулировка болуп, автоматически иштеп турат. Бул жер Бишкек шаарындагы эң ири объектилердин бири 4-насостук станция. Ордо калаанын түштүк бөлүгүндөгү райондордун бардыгын жылуулук жана ысык суу менен камсыздап турат. Быйылкы жылдын эсебинен бул насостук станциядагы эң өзөгү болгон сууну токтотуучу жана кайра жиберүүчү эки жабдык алмаштыра турган болсо, анын бири бүгүнкү күндө толук алмаштырылып бүтүп калды.
Жакын арада Ордо калаада тармактык насосторду жыштык иштеткичи бар жана алыстан башкарылган жөндөмө насосторго алмаштыруу менен насостук станцияларды реконструкциялоо иштери башталат. Ал эми бул 53 жыл мурда пайдаланууга берилген станция саатына 6400 куб метр ысык сууну айлантууга кубаттуу. Оборудование изношенное. Сейчас мы занимаемся заменой запорной арматуры. Бул жерде 8 сордургуч бар. Азыркы тапта өндүрүүчү арматуралар диаметри бир аз чоңураак жабдыктарга алмаштырылууда. 50 жылдан бери анык тынбай иштеп, жайкысын ысык суу, кышкысын жылуулук берип иштеп келген ири объекттин ресурстук ченемдери эскирип бүттү. Ага карабай жыл сайын улам бир жабдыгы жаңыртылып, камсыздоонун ишмердүүлүгүн жогорулатуу аракети көрүлүп келет. Бишкек жылуулук берүү ишканасынан дал ушундай түтүктөр аркылуу Ордо каланын жалпы тургундарына жылуулук жана ысык суу жеткирилет. Бул суу түтүктөрү жердин үстүндө да жайгашкан, ал эми айрым жерлерде болсо жердин астында жайгашкан дагы суу түтүктөр бар. Курулгандан бери, ушу 56 жылдан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес, жыл сайын эле мындай айрым жерлери гана оңдоп, жаңыланып түзөлүүдө. Бирок быйыл Бишкек электр тармактар ишканасы атайын долбоордун эсебинен 3,5 миңден ашык метр ушундай суу түтүктөрүн толугу менен жаңылап жатат. Реконструкциялоонун жүрүшүндө заманбап материалдар, изоляциясы бар түтүктөр, акыркы үлгүдөгү өчүрүүчү жабдыктар орнотулуп, жалпысынан жаңы магистраль аралыктан ыкчам башкаруу тутуму менен жабдылат. Ушул тапта бардык объектилерде жумуш кызуу, ал арада жер астынан өтүүчү эски түтүктөр толугу менен алынып, аймагы тазаланууда. Жаңы турбалардын месталарын даярдап атабыз. Монтип өзүңүздөр көргөндөй эле тазалап, жаңы турбалар кирсе орноштурабыз. Бул жакта азыр эски турбалардан 5 бар. Бул анткени бул жерге келген мусор чогулуп калып атты, моундай болуп мусорлар чогулуп калып, тактан агып келген суу эски турбалар тешилгендиктен суу агып моундай чогулуп атат. Азыр тазалап атабыз эми колдон келишинче. Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору 3 багытта ишке ашат. Восток магистралдык жылуулук тармагын ишке киргизүүдө узундугу 2326 метр аралык түтүк реконструкцияланат. Анын алкагында бул тапта Восток магистралдык жылуулук тармагын реконструкциялоо боюнча 2 объектте курулуш иштери жүргүзүлүүдө. В данное время работы ведутся на 2 участках. Жаңы магистралдык тармак түтүктөрдүн диаметринин көбөйүшү менен курулуп жатат. Реконструкциялоонун негизги максаты жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, гидравликалык режимди жакшыртуу жана шаардын жыл сайын өсүп жаткан керектүүлөрүн камсыз кылуу. Жылытуу тармагында ишенимдүү жана натыйжалуу кызмат көрсөтүүлөргө, жеткиликтүүлүктү жакшыртууга жана мамлекеттик муниципалдык мекемелердин билим берүү жана саламат сактоо секторлорундагы имараттардын энергия керектүүсүн азайтуу үчүн энергиялык натыйжалуу технологияларды жайылтууга багытталган. Ошондо жалпы жонунан узундугу 1070 метр болгон жаңы жылуулук тармагы курулат. Андагы түтүктөрдүн диаметри 700 мм-ден 900 мм-ге көбөйтүлөт. Буга кошумча 2200 жылуулук энергиясын эсепке алуу түйүндөр орнотулат. Азыркы учурда 2 бригада иштеп жатат. Бир сварщиктердин бригадасы, алар турбаларды демонтировать этип жатат. Ал эми экинчи бригада болсо, строительдер бригадасы, алар тазалоо иштери менен алектенип жатышат. Турбалар Россиядан келип жатат. 920 диаметрдеги предизолированный турбалар. Курулуштун наркы 757 миллион сомду түзөт. Мындан тышкары Бишкек жылуулук тармагы 2023 жылы өз каражатына 2 объект боюнча жылуулук тармактарын курууну жана реконструкциялоону жүргүзөт. Каралаев жана Абдымомунов көчөлөрү боюнча алардын алкагында ар кандай диаметрдеги 526 метр тармак курулуп, жалпы суммасы 61 миллион сомго жаңыланат. Ошол Бишкек жылуулук тармагынын сеттери деп коебуз. Бул 80% бүгүнкү күндө баягы износ болуп калган болчу. Жылына 2-3 километрге эле алмаштырганы бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Износ металла деген бар, усталость металла деген понятие бар. Ошонун баары бүгүн 25 жылдык мөөнөтү баарынан өттү. Ошондуктан бул заменасын баягы ускорять этиш керек да процессин. Ага бир эле жолу бар, ошол баягы дополнительный финансированиясын караштырып берсе, биз ошону ускорять эте алабыз. Өткөн жылы жылытууга баа берүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик имараттардын жылуулукту жоготууларынын көптүгүнүн жыл сайын орточо эсеп менен 20-30%га чейин канааттандырылбай келери аныкталган. Кыргызстанда калктын санына пропорционалдуу түрдө өлкө боюнча 9780 коомдук имарат бар жана бул сектор энергиянын негизги керектөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Буга байланыштуу министрлер кабинети эл аралык уюмдардын каржылык колдоосунда жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорун демилгелеген. Ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында өлкө боюнча тандалган социалдык объектилерди энергияны үнөмдөөчү имараттарга айлантуу максаты коюлган. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.